Саламатсызбы. Чыгыш Украинада Орусиянын желеги тагылган бронетехника Краматорск аркылуу өтүп Славянск шаарына багыт алды. Машиналардын үстүнөн камуфляж кийген оңдогон кишилерди көрүүгө болот. Алар бир нече күндөн бери орусиячыл сепаратисттер ээлеп алган мэриянын алдында токтошту. Жикчилдер ошондой эле Украинанын чыгышындагы аз дегенде 8 шаарда мамлекеттик имараттарды басып турат. Украинанын коопсуздук күчтөрү 15 апрелде өлкөнүн чыгышында антитеррордук операция баштаганын жарыялап, Краматорск шаарындагы чакан аскер турагын бошоткон эле. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина жарандык согуштун босогосунда турат деп эскертти. Киев жана Батыш Орусиянын Украинанын чыгышындагы тополоңдорду уюштуруп жатат деп күнөөлөшүүдө. Москва бул кинелерди четке кагып келатат. Оганстандын экономикалык өсүшү былтыркы жылы 8,6% төмөндөгөн. Мындай билдирүү Кабулда өткөн Азия өнүктүрүү банкынын жылдык отчетун жарыялоо учурунда жасалды. Бул көрсөткүчтүн негизги себебин банктын жетекчиси өлкөдөгү айыл чарба жана өндүрүш тармагынын ылдыйлап кетиши менен түшүндүрдү. Анын айтымында эми бул абалды алдыңкы 2 жылда өз калыбына келтирүү үчүн талыкпай аракет кылууга туура келет. 2002 жылы Азия өнүктүрүү банкы Оганстанга жардам иретинде $4 миллиард жакын акча бөлгөн. Петербургда уйгуруу компаниясына алданып калган кишилердин тобу кайрадан ачкачылык башташты. Алар мындан 10 жылга жакын убакыт мурда акчасын төлөп койгон жерлерин ала албай келишет. Алар жакында эле шаар бийлиги чыгарган чечимге нааразы болушууда. Анткени чечимде куруу иштери качан башталаары так белгиленген эмес. 240 үй бүлө 2005 жылдан бери куруучу компания бир нече ирет банкрот болгондон кийин өз батирлерин ала албай убара болуп келишет. Костромада мурда пландалган гей парадтын ордуна ЛГБТларга каршы акция өттү. Кремлдин жактоочулары Кострома бул Амстердам эмес деген жазуулары бар ураандарды көтөрүп митингге чыгышты. Гей парадка белгисиз себептер менен тыюу салынган. Пакистандын борбору Исламабадда аялдардын кол өнөр буюмдарынын көргөзмөсү ачылды. Пакистандын бардык чөлкөмдөрүнөн, анын ичинен уруулар аймактарынан келген аялдар бул көргөзмөгө катышууда. Иш чаранын башкы максаты аялдардын өлкөнүн экономикалык жашоосундагы ролун жогорулатуу. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Facebook жана Twitter аркылуу байланышыңыздар. Ал эми уюлдук телефондон Азаттык чекит Моби чекит KG дареги аркылуу кирсеңиздер болот.